Кара Суу шаарындагы эң көйгөйлүү маселелердин бири бул саркынды сууларды чогултуучу жайдын жоктугу болгон. Учурда калаанын аймагында бул система курулуп жатат. Анын сыйымдуулугу 3000 куб метр болуп, кийинки жылы сентябрь айында бүткөрүлөт. Долбоор негизинен 2014 жылы жалпы жанагы Европа өнүктүрүү банкы тарабынан ишке ашырылып келатат. Жалпы суммасын айтып өтсөк 5 миллион 300 миң евро. Onun 3 milyon 300 atayın grant negizinde 2 milyonu bu kreditin uzak yönetik kreditin halkagında işe açtı. Жалпысы olup ушул бүгүнкү күндө bir 3 milyondan aşık уже bizde освоен болуп бүттү. Азыр ушул негизги биздин булагыбыз болгон очистной сооружениянын курулушу толугу менен башталып, котлован иштери казылып бүттү. Жалгыз парк саналган Жомарт Бөкөнбаев эс алуу багы. Негизги көчөгө 1 чакырым жолго тротуар, шаарда айланган 3 чакырым жолго асфальт басылууда. Мындан сырткары заманбап шарттагы 17 аялдама курулуп, калаанын борбордук аянты көрктөндүрүлөт. Остановкаларыңызды өзүңөр көрүп турасыңар, проекттер өзү чыйылган, тартылган. Аларды ички инвесторлор менен шаар бюджетинен акча каражаты иштетилбейт. İnvestorslarla birgelikte til tavışıp birgelikte 1 milyondan 1,5 milyonga çengdi basında kurulatkan proyektlerimiz var. Al 17 aslında içki investorlarla hazırkı zamanbap layık aslında düşüp çakkan mal hazır. Hazır iş yürüp жатат aslında dağın жолдорубуз бар. Дээрлик Союз тарагандан бери каралбай калган шаардын өзгөрүп жатканына жергиликтүүлөр ыраазы. Biz aябай кубанычтабыз, шаар катары тургундары ыраазы, кубанычтабыз. Ошондой эле мен шаардын тургуну катары өзүм да ыраазычылыгымды айтып кетейин. Элдин маанайы өтө жакшы маанайлары. Азыр ошо үмүттөрүбүз үзүлүп эле кетти эле. Эми кайрадан уже биз болот экен мына деп бардыгыбыз сүйүнүп отурабыз эми. Конечно, сүйүнүп отурабыз да Кара Суудун өзгөргөнүнө. Анча жылдан бери жашайм, унчалык өзгөрмөгөн, мына эми өзгөрүп атат бардыгы. Кудайга шүкүр жакшы. Алдыңкы жылдары жергиликтүү тургундарга ар тараптуу шарт түзүү, мекеме ишканалардын айланасын тазалоо, шаар ичине гүл эгүү, бак отургузуу жумуштары аткарылат. Сыймык Марат уулу, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.